кургурумай. Көзүм төрөлгөн деле көрбөй төрөлгөн. 10% гана көрө алам. Азиздер жана Дүлүлөр коом деген коом бар да, биз билген. Ушул коом аркылуу сиздерге кандай жардамдар берилет? Музыкалный окуу жайда окуп жүргөндө ушундай жардамдар болгон. Бүтүргөндөн кийин андай жардам болгон жок. Кээ бир учурда ушул той алып барган адамдарды тамада деп коебуз, биздин тил менен айтканда. Анан ал инсандар жаман көргөн ушулар болот, туура кабыл алган ушулар болот. Биз аларга таарынбайбыз. Жашоодо жанчыгый боздобогон, жашыймын көп эстеп ал күндөрдү. Сиздин жашоодогу өкүнгөнүңүз эмне? Адамдардын шүгүрчүлүк келтирбегени. Максатыңыз эмне? Албетте эч ким оорубасын деп тиленем, бирок ооруган инсандар жок болгонча өзүм жашоом канча болсо ошончолук жардам берип элден түшкөн каражатты кайра элге которуп. Асыл энем талайым сенсиң энем. Мен кандай төрөлсөм, баламдын көзү да ошондой төрөлдү. Катаракта оорусу менен. Эгер ким кайрымдуулук жасагысы келсе, биз албетте описаниянын астына телефон номерлерин калтырабыз. Сиз тойлордо жандуу үн менен ырдайсызбы же фонограмма менен? Чынына келгенде студиядан ыржастырып, плюс колдонуп көргөн эмесмин. Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда кайрадан айтпасам болбойт. Автордук берүүчү Атышжан Талгат Абдрахманов, Кутмандуу Кушак, кечиңиздер менен. Студиябыздын бүгүнкү коногу өзгөчө талант Нуртилек Баймырзаев деген инибиз, жана дагы Азизбек Калматов деген Жалал Абад маданий техникумунун мугалими биздин бүгүнкү студиябызда конок. Андыктан Нуртилек мырза, Азиз ага, бүгүнкү студиябызга кош келиңиздер дейли. Менин алгачкы суроом Нуртилек мырза сизге болсун. Анткени бүгүнкү берүүбүз сизге арналган. Деги эле Нуртилек Баймырзаев деген ким? Өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат. Өзүм жөнүндө кыскача маалымат айта кетсем, мен Аксы районунун тургуну, Кызыл Жар айылынын жашоочусумун. Ошол жакта төрөлүп өскөм. Мектеп учуру айта кетсем, мектеп учуру Бишкек шаарында Көз Азиздер мектеп интернатында болгон. Ошол жакта 9-класска чейинки билим алдым. Канча бир туугансыз? Канчанчысы? 5 бир тууганбыз, эң кичүүсү менмин. Азыркы тапта баары өзүнүн турмушу менен, мен да өзүмдүн турмушум менен. Үй бүлөлүк абалыңыз? Үй бүлөлүк абалым, бир баланын атасымын, үйлөнгөнмүн. Нуртилек мырза, биз көрөрмандарга жогоруда көрсөтүүбүздүн башында эле айттык, өзгөчө талант деп. Биз сизден бир чыгарма, жагымдуу чыгарма угалы, андан соң суроолорго өтөлү. Анда биз Элмирбек Иманалиев агайыбыздын Булбулум аттуу чыгармасын аткарып берели, колдон келишинче. Урматтуу телекөрүүчүлөр, назар салып туруңуздар, биз жогоруда айттык, бул жигит өзгөчө талант. Артыңда боздоп сайрап, азырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрчүң алма бактей болжоп сайрап. Ал жактан адашып көгүм калган, ар жактан алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулга айланганбы, ашыгың издеген ой өрүл таңда. Булбулум, булбулум ай, булуккан кургурум ай, бул кечте үнүң баспай, булуктун эгенин чай. Булбулум, булбулум
Кайсың жаш булбул токтобогон, жашоодо жан жок эй боздобогон. Жашыймын көп эстеп ал күндөрдү, жаштыгым жаштыкаң эй окшобогон. Сайрашың өткөндү эске салып, санар каймал күндөр четте калып. Булуккан булбулдай сени жоктоп, буйруксуз сүйүмдү мен чектеп алып. Кечте үнүң баспай, булуктуң неге мынчай, булбулум булбулум ай. Бул кечте үнүң баспай, булуктуң неге мынчай, булбулум булбулум ай. Булбулум булуккан кургурум ай. Баракелде, сонун үн, сонун чыгарма. Айтсаңыз, Нұртілек мырза, дегеле бұл ырчылык өнөр кантип, кандайча сизден пайда болуп калды? Же үй бүлөңүздөн атаңыз же апаңыз чыгармачылыкта инсандарбы? Үй бүлөм баса белгилеп айта кетет бул нерсени. Атам жакта ушул тагыраак айтканда биздин тарапта ырчылар жок экен, бирок бизге тай тарабыбыздан өтүп калган талант экен. Тайкелерибиз аябай жакшы ырдашат экен. Ошого байланыштуу мен дагы ырдап жүрөм деп ойлойм. Ошол учурда сиз мектепти Бишкек шаарындагы Көз Азиздер мектебинен окудум дедиңиз да. Ал жерде сиздерге түзүлгөн шарттар кандай? Анан ал жерден эмне көбүнчө эмнелерди үйрөндүңүз? Кандай багытта окутту? Бизде окуу түрүнө баса белгилеп айта кетсем, бул брайлевский система деп коет. Баягы прибор грифель деген система бар. Ошол нерсе менен жазып, ал кагазга түшкөн жазууну кол менен окуйбуз. Бир күндө ошол 7-ден 2-ге чейинки аралыкта сабак болот. Анын жашоо шарты тагыраак айтканда азыркы учурда өтө сонун. Буга чейинки учурда бир аз жетишпестиктер бар эле. Азыр буйруса баары жакшырып баратат десем да туура болот. Сизден кечирим сурайм, бирок сурабасам болбойт. Көзүңүздүн бул абалда кырсыктан улам болгонбу же туубасабы? Анан дарыгерлерге кайрылдыңыздарбы? Алардан кандай жооптор болду? Көзүм төрөлгөндө эле көрбөй төрөлгөн. Азыркы учурда врачтардын айтымына караганда 10% гана көрө алам. Бирок бул көрүү мага операция аркылуу келди. Операциядан кийин ошол 10% көрүүгө ээ болдум. Азыр мындай жолдо жүргөндө өзүңүз эле эркин жүрөсүзбү же дайыма бирөөнүн коштоосунда жүрөсүзбү? Кечкисин ушундай болуп калат. Ушул чыгармачыл чөйрөдө адам болгондон кийин кечинде бир айрым жерлерге барып ырдагыма туура келет. Мени ушул ассистент деп коет экенбиз. Ошол балдар мени коштоп жүрүшөт. Ошол учурда көзү азиздер жана дүлүлөр коом деген коом бар да, биз билген. Ошол коом аркылуу сиздерге кандай жардамдар берилет? Азыркы учурда сиздерден кабар алабы деги? Биз жака кабар болот, бирок жетиштүү? Тагыраак айтканда бул нерсе өтө аз кездешет. Себеби биздин Кыргызстанда башка чет өлкөдөгүдөй шарт жана мындай мүмкүнчүлүк жетишпейт. Акыркы калган жардамыңыз кайсы жардам болду ошол коомдон? Мен интернатта окуп жүргөндө гана ошол жардам болгон. Анан музыкальный окуу жайда окуп жүргөндө ушундай
жардамдар болгон. Бүтүргөндөн кийин андай жардам болгон жок. Мамлекет тарабынан канча өлчөмдө жөлөк боло аласыз, эгер сыр болбосо? Бул сыр деле эмес, баары белгилүү. Мен экинчи топтогу майып адамдардын катарына кирем. Ошентсе дагы бизге 4000 сомдон жөлөк пул берилет. Канча балаңыз бар? Бир баланын атасымын. Ошол 4000 сом жөлөк пул ай сайын берилет. Анан сиз азыр музыкалык окуу жайда окуп жүргөндө дедиз да? Кайсы окуу жайдан билим алдыңыз, музыкалык билимди? Бишкекте Таштан Эрматов атындагы Муспет училищедан билим алдым. Тагыраак айтканда менин кесибим мугалимдик кесиби. Мугалимдик. Азыр ошол 4000 сомдон сырткары кошумча эмне жумуш жасайсыз? Эч кандай жумушум жок азыркы учурда. Чыгармачылыкка эле басым жасап, ушул жактан өзүбүздүн күнүбүздү көрүп эле эстесем да туруп алат. Ошол учурда сиз демек тойлорго да барып турасыз? Ырчылардын, тамадылардын ушул жактагы чакыруусуна карап, ушул тойлорго дагы барганга туура келип калат. Тойго барганда мындай бир ыңгайсыз абалда калган учурлар болбойбу? Жок, мен жашоого өзүмдүн канчалык деңгээлде көрүүмө карап багыт алам. Себеби адам баласы канчалык деңгээлде көзү жеткен ишти кылат го. Ошол сыңары мен дагы канчалык деңгээлде ошол нерсени кыла алам, мүмкүнчүлүгүм жетет, ошого жараша басым жасап эле жумушумду кылам деп ойлойм. Анан айрым учурларда бул жакта деп айтпайм, мен Бишкек шаарында дагы айрым жерлерде кызмат кылып ырдап жүрдүм. Кээ бир учурда ушул той алып барган адамдарды тамада деп коебуз, биздин тил менен айтканда. Анан ал инсандар жаман көргөн учурлар болот, туура кабыл алган учурлар болот. Биз аларга таарынбайбыз. Сиздин жашоодо өкүнгөнүңүз эмне? Жашоодо өкүнгөн нерсем, мен ойлойм, эң өкүнгөн нерсем баягы адамдардын шүгүрчүлүк келтирбегени. Себеби бар жашоону кадырлап бартаган бул эң керемет ийгилик деп ойлойм. Жеке өзүм жөнүндө айта турган болсом, мен өкүнө турган нерсем жок. Алдыдагы максатым, кыялым буйруса орундолуп жатат. Максатыңыз эмне? Максатым келечекте албетте эч ким оорубасын деп тиленем, бирок ооруган инсандар жок болгонча өзүм жашоом канча болсо ошончолук жардам берип элден түшкөн каражатты кайра элге которуу. Менин эң башкы максатым, кыялым бири ошол нерсе. Демек сиз тойго барасыз, тойдон тапкан акчаңызды аласыз, анан кайрымдуулукка жумшайсыз, канча бөлүгүн кайрымдуулукка жумшайсыз? Анан тойдогу ставкаңыз канча? Тойго чынына келгенде биз жакта тамадылардын чакыруусу, алардын колдоосу менен барып турам, бирок өз алдынча чакырып, ошондой учурлар эми гана баягы ушул Жалал Абадта тамадылар менен иштешип баштагандан бери пайда болду чакыруулар. Бирок мынча ставка деп ставкамды коюп бара электим ушуга чейин. Анан тойдон мисалы, жөн эле бир мисал, бир кафеге барып ырдап, ал жактан элдин колдоосу менен чыккан акча 10 000 болсун дейли, анын 7 000-ин толук түрдө которо алам. Мындай айтканда 70% бир тойдун акчасы кайрымдуулукка которулат. Баса белгилеп айта кетчү нерсе, бул өзүм дагы башка жумушум жок болгонуна байланыштуу ушул тармактан тапкан акча менен мен дагы жашайм. Ошол учурда көзүңүздүн мындан ары дагы, маселен, азыр 10% көрөт деп атпайсызбы? Балким 50%, 40% көргөнгө мүмкүнчүлүк бар экендигин врачтар айттыбы? Мен бир нерсени билем. Бизде көп аппараттар, лазер деп коет экен, лечебный. Ушул нерселер бизде жетишсиз. Ошого байланыштуу мен биздин учурда 2003 жылы, 2004 жылы болгом операция. Бычак тийип калган менин көзүмө. Ошого байланыштуу мага мындан ары дагы жакшы көрүүгө мүмкүнчүлүк жок. Бир гана ошол ойдон калат. Биз акыркы күндөрү сиздин өзүңүздөн деле угуп жүрөбүз. Балаңыздын абалы кандай? Баламдын абалы жакшы, буйруса. Врачтар эмне деген диагноз койду? Ошол мен кандай төрөлсөм, баламдын көзү да ошондой төрөлдү. Катаракта оорусу менен. Катаракта оорусу бул тагыраак маалымат бере кетсем, көзгө түшкөн жел кабык деп коет экенбиз. Каректин так ортосун жаап турат экен. Сиз дарыгерлерге кайрылдыңызбы? Балаңыздын көзүн дарылоо максатында?
Биринчи учурда өзүбүздүн дарыгерлерге кайрылдык, бирок тилекке каршы бизде баягы баса белгилеп айта кеткен сөзүм бар эле. Бизде техника жетишпегенине байланыштуу башка инсандар да чет өлкөгө барып келе жатат. Ошого биз дагы бул жактан болбошун билип, анан 4 сааттан жатабыз буюрса. Эгер жашыруун болбосо, дарылоого канча каражат кетет экен? Эми ошол Турцияга. Врачтардын белгилөөсү боюнча бизге $10.000 ашыгы менен белгилеп беришти. Бул акчаны табуу жөнөкөй бир эле мен эмес, жөнөкөй жаранга дагы өтө татаал бир учурда. Ошого байланыштуу мен Каржылык булакты кайсыл жактан таптыңыз? бир фонддун жардамы менен, бул Кыргызстандагы фонд эмес, бул Германияда детский фонд бар экен, атайын жаш балдар үчүн. Ошолордун жардамы менен болуп жатат буюрса. Сиз жана айттыңыз да, тойдон тапкан мисалы 10.000 сом болсо, ошонун 7.000 кайрымдуулукка жумшайм деп. Сиз кайсыл кайрымдуулук фонддор менен иштейсизби же жеке өзүңүз ошондой инсандардын тизмеги менен кызмат көрсөтөсүзбү, тизмекте алып? Мен мисалы азыр YouTube баракчасын ачсаң деле, жада калса телеканалдардан кете баштады. Кайрымдуулукка муктаж инсандардын эмелери, реквизиттери. Ошолорду көрүп калсам, өзүмө сразу каттайм, анан дагы өз алдынча жардам берем. Кээ бир учурда ошол өзүбүздө жаш күч коомдук фонду бар, Ташкөмүр шаарында. Ошол жактан сурап тизмектерин, кайрымдуулукка муктаж, жашоо шарты начар үй-бүлө барбы, ошолорго акча котороюн деп өзүм калоом менен котором. Жалал Абадка тойго келип кетүүдө кыйынчылык, өзгөчө кыштын катаал күнүндө кандай кыйынчылыктар болду? Эми баягы башка түшсө, байтал жорго деп коет го. Кандай учур болсо да даяр болуп, чакырган жерден калбай, колдон келишинче ишенимди актаганга аракет кылып жатабыз. Бизге жардам берген ошол эле мени алып жүргөн баладан башка дагы биздин акелерибиз бар. Ушул эч ким оорубасын, эч ким кыйналбасын деген жакшы ниет менен мага жардам берип, айрым жерлерде ушул өзүнүн көмөгүн көрсөтүп келишет. Анан сиз азыр тойго барып ырдайм деп атасыз да? Ошол тойго барып ырдаганда ошол коноктордун арасынан сиздин абалыңызды сурап, анан жардам керек эмеспи деп кайрылгандар болобу же боло элекпи ошол үчүн? Эми арасында бар. Арасында болуп келет, өз алдынча байланышып, ар тараптуу колдоп келе жаткандар бар. Аларга дагы ушул эфирден пайдаланып ыраазычылык билдирем. Анан тескерисинче негатив айткандар дагы болот экен. Кана кайсыл акчаны котордуң, кана чектериң кандай мындай. Ушул нерселерди сураган инсандар да болот. Өзүм үчүн отчет катары чек алып коем, которгон. Мисалы, бир инсанга акча которо турган болсом, мен ал инсанга өзүнө жолукпайм. 50 сом баракчасы бар болсо, эмеси, картасы бар болсо, ошого гана котором. Себеби мен милдет кылгандай болбошум керек. Жалгыз Аллах билсе, жакындарыбыз баягы ошол себептүү мындай чоң сооп тапсак, ошол биздин ийгилик, иншалла буюрса. Учурда ошол балаңызды дарылатууга каражат, толук каражат маселеси чечилдиби? Бул жактан мага бир гана ошол операциянын каражатын көтөрүштү. Ал жакта бир ай кармалабыз, ошого байланыштуу өзүм дагы акча чогултушум керек экен жатаканабызга жана ушул айрым дары-дармектерине. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз эфирден пайдаланып барыңыздарга өтүнөбүз. Эгер ким кайрымдуулук жасагысы келсе, биз албетте описаниянын астына телефон номерлерин калтырабыз. Өзүңүздөр байланышып, эгер жардам берет элем десеңиздер, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардам берсеңиздер болот. Анан Нуртилек мырза, биздин көрөрмандар дагы да болсо сизден бир жагымдуу чыгарма күтүп атса керек. Анда Нуртилектин аткарышында дагы бир керемет чыгармага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Жалпы ушул бизди тарбиялап өстүргөн, бапестеп баккан, өзүнүн эмгеги менен тарбиялаган жалпы энелер үчүн ырдайлы. Эне жөнүндө балада аттуу чыгарма сиздер үчүн, жалпы көрөрмандар үчүн жаңырсын. Çığda
ак бешикке баккан энем нуруңа меримеңе магдыраткан маңдайда менин батпас күнүменен асыл энем талайым сенсиң энем бакытым сен жыргалым сен сүйүктүү менин энем шаңданган бул жүзүмө шола болдуң асманда ай нурундай асыл энем алдыңа ажал келип турса дагы мен үчүн жанды курман кылар элең асыл энем талайым сенсиң энем бакытым сен жыргалым сен сүйүктүү менин энем шаңданган бул жүзүмө шола болдуң асманда ай нурундай асыл энем көзүңдүн арегиндей тап издеген алдымда эмгегиңди неге теңе асыл энем талайым сенсиң энем жыргалым сен бакытым сен сүйүктүү менин энем жыргалым сен бакытым сен сүйүктүү менин энем керемет чыгарма ошо ылайым энелерибиз аман болсун деп тилек кылалы. Анан сизге бериле турчу суроом, сиз жогоруда айттыңыз да, менин кесибим боюнча мугалим депчи. Ушул айылдык мектептерге же маданият үйлөрүнө жумушка орношууга мүмкүнчүлүк болбодубу сизде? Мүмкүнчүлүк болот албетте. Бирок бизде көптөгөн шарттар түзүш керек биз иштеш үчүн. Анын үстүнө мен ручка менен жазгандан бир аз кыйналам, ошого байланыштуу дагы көптөгөн көйгөйлөр бар. Ошого мен жөн гана билим алууну кааладым. Көп жерлерге барганда мени кабыл алышкан жок, нода көрө албайсың деп. Ошого байланыштуу мен алган жака барып эле окудум да. Мен окуу жайга кайсыл училище алса же кайсыл жер кайсы тармак алса ушу чыгармачыл чөйрөдө мен ушул жака окуйм деп ниет кылгам. Нуртилек мырза дагы айтсаңыз, ушу айтпасаңыз болбой турчу жан дүйнөңүздө кандай ойлор калды? Жүрөгүмдө болгон нерсе, мен кубанган нерсем бул мени ушул кайрымдуулук иш кылбайсыңбы, өзүңө окшогон
мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга, ооруп жаткан үй бүлөлөргө жардам бербейсиң деп мага сунуш таштаган бул менин биринчи учурда өзүмдүн ата энем болду. Ушул чөйрө менен ата энем калоо менен иштеп келе жатам. Буга чейин мен концерттерди коюп гана мектептерге, өзүбүздүн айылга же башка жака ошол жерден түшкөн каражатты гана которчумун. Азыр эми жакшы инсандар көп экен, той алып барган инсандар бизди колдоп, тойго дагы басым жасай баштадым. Андан кийинки ата энемен кийинки колдогон инсан бул өзүбүздүн менин агайым, чыгармачылыкка бир аз багыт берген агайым, ушул өзүбүз жактан болот. Аты жөнү бизге элге Мурат мырза деп таанылган. Ушул Мурат агайым мени көтөрмөлөгөн. Андан кийин калган ушул тамадалар же башкалар мени көтөрмөлөп колдошту. Азиз ага, мындан жогоруда Нуртилектин 2 чыгарма аткарылганын көрдүңүз. Сиз ушул музыка мугалими катары, айтыш катары Нуртилектин өнөрүнө кандай баа бере элеңиз? Негизинен алганда Нуртилекти мен буга чейин деле көп тойлордон кезиктирип жүрөм. Көргөн жерде мактап азаматсың деп жүрөм. Негизи үнү жакшы. Бул баланын аракети да жакшы. Өзү айткандай, шүгүрчүлүк кылбагандары көп. Бул баланын деңгээлине жетип ырдай албаган азыркы учурда ырчылар көп. Бул баланын деңгээлине жеткенге дагы бир топ жыл бар ырчылар бар. Мен баса белгилеп айта алам, өздөрү деле өздөрүнүн деңгээлин билген ырчылар толтура. Бул баланын деңгээли мен алардан жогоо болуп алам да. Мына бүгүнкү мына азыр айтканда жандуу үн менен аткаргандагысы бул эмеде эстрада жаатында ритм деп коет, ошол ритмге түшүп ырдаганы, тондон чыкпай ритм менен ырдаганы бул өтө жогорку деңгээлде да. Мен ушул малга чейин көрүп эле, угуп эле, баарыбыз эле көрүп, билип, угуп жүрөбүз. Тон деген эмнени билбегендер бар, ритм деген эмнени билбегендер бар. Сен ритмге түшпөй калдың десем, мен ага кирген жокмун деген ырчыларды да көргөнбүз. Ага караганда азамат сайыным, Кудай таалам сага ден соолук берсин, өмүр берсин, чыгармачылыгың мындан да өркүндөй берсин, азаматсың. Нуртилек мырза, айтсаңыз негизинен мынакей Азиз агабыздын баасын да уктуңуз. Өзгөчө акыркы кездери Маданият министрлиги фонограммага чекит коюшубуз керек, фонограммага тыюу коюш салышыбыз керек деген талаптарды көбүрөөк айта баштады. Сиз тойлордо жандуу үн менен ырдайсызбы же фонограмма менен? Ооба, ушул тармакка дагы мен ушул сөзгө дагы кошулам, себеби бул атайын бул дагы бир эмгек, бир чоң бир үзүр. Атайын ошончо ырчы болуп чыккандан кийин, атактанкка ээ болгондон кийин башка ырчыларга деле айтарым ошол. Жандуу үн бул ошол жерде угармандын көңүлүн эргитип, бир өзүнчө бир толку бериш керек деп ойлойм. Ушул убакка чейин мен чынына келгенде студиядан ыр жаздырып, плюс колдонуп көргөн эмесмин, чынына келгенде. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен бизге берилген убакыт буюрса өз соңуна келип жетти. Нуртилек мырза, сиздин чакыруубузду жок төбөстөн кабыл алып, келип бизде мейман болгонуңуз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Азиз ага, сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми балаңызга болсо Кудайым шыпа берсин, эсен аман ошол көксөгөн ниет максаттарыңыздарга жетиңиздер деп тилек кылалы. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки берүүлөрдө амандашканга чейин саламатта калыңыздар. Маңдайда менин батпас күнү менин